иштер жүрөт кадары боюнчачы. Азыр ушул Камил Шамуратбек көчкү мен да сурмак эле да ошол жанагы 6 ай эмес ушу апрелден мурун эме кайрылды менен канчадан бери кайрылып келатабыз. Мен ушул мекемеде иштеген жетекчи катарында өзүм кыйналып кеттим. Аябай кыйналып кеттим. Апрелден баштап суу жок менен өтө кыйналдык. Ремонт иштеринде мен коллегаларым калп айтпайт, өтө кыйын, суу жок деген жер өтө кыйын. Сууду ташып ошол мекемеге жаңы барганына байланыштуу коюп чырылдабай эч жака барбай эле коеюн деп көп нерсени жаап жашырып жүрдүм да. Сиздерге да келип айтып аттым, кайрымы да жазып аттым, бирок азыр эртең эми 25-26 жыл башталган турат, мен дагы деле суу жок да, суу маселем жок мектепте. Мен мындай суу жок мектепти биринчи көрүшүм ушунча жылдан бери иштеп, суу чыкпаган. Бул эми баардыгы чоң маселе да, бул бир эле биздин мектепке тиешелүү эмес, бул чоң маселе Кызыл Арда боюнча. Ошонсо дагы эртең келип атат да, жылыбызчы, эртеңки мына сентябрда мен тамак берип башташ керек балдарга. Талапка ылайык жууш керек мектептин ичи. Мен кандай кылам билбейм. Биз кара суудан ала албайбыз, тияктан ала албайбыз. Уже соседдер да бербей калды, эшиктерди култап калышты да. Биз кандай ситуациядан чыгышыбыз керек? Мен дагы кайрылуу менен кайрылам азыр ушул жерде. Кандай кылабыз? Шамалбекович, мектепте суу чыгара алабыз, жана эмнени чечип бере аласыз? Мындай да, азыр сиз ким тейлейт сизди? Каяктан суу аласыз? Водоканал тейлейт да? Шамалбекович ал жерде кандай эмне кылып алат? Мен кайрылып атам да. Ошол эми сиз айтып атасыз да азыр. Жазап беребиз дегенде мен Шамалбековичке кайрылдым. Обещать эттиңер беле? Бул боюнча өкүш эмеси межеге сурангандан кийин ошол жерге барып барганбыз. Нурдун байке ошол жеринен бөлүп, бүгүнкү действующий эски линиясы анан бияктан да тартылган эмеси бар экен. Ошол жерден казып, ушул эмне жардам берсек деген вопрос болгон Нурдун байкеге. Нурдун байкеге бизге сметасын чыштап кеттик. Сметасын чыштагандан кийин аны эме болуптур. Буга тапшырганбыз, ошол тендерде бар өкүш эмеси. Манасбекте Эки жол берилген, эч ким катышкан жок. Мен боюнча тендерде Не кылган? Айткөнүм боюнча ал тендерге катышпаган. Жабдууларды алсаңыздар деле суу чыкпайт да. Антип сууга тиешеси жок да ал. Линияны эле жаңыртууда. Азыр линия жаңыртып, мал ошол өзү чыгарып берет. суу жок болот го азыр Кызыл Арда районунда. Ошо сиздер жак, может ошол жактан слабый напор жок болгон үчүн суу чыкпай жатат да. Азыр эми жолу азыр бүт ушул айыл страдать этип атпайбы сууданчы. Азыр жанагы губернатор 25 миллион бөлөбүз деп атпайбы? Ошол акча бөлүнүп, скважиналар казылып, анан суу чыкмайынча сиздики толук кандуу суу чыкпайт да. бул жаңы жерде Сарайга айтып коюш керек, суу жоктугунан тамак бере алабыз.